Кыргызстанга келип аткан түз инвестициялар акыркы жылдары 30% көбөйгөн. Айтып берейинби? 18 жылы 851 миллион, 19 жылы 1 миллиард, 20 жылы 537 миллион, 21 жылы 1 миллиард, 22 жылы 1 миллиард, 23 жылы 844 миллион, 24 жылы 1 миллиард, 25 жылы былтыр 950 миллион. Жалпы Кыргызстанга келген түз инвестиция. Статкомдун инвестиция агентствосундан боюнча. Иш жүзүндө көргөн эмес. Ашып кеткен жылдары 20%-ке көбөйгөн. Экономика өсүп атат, укмуш болуп атат дейбиз. Цифралар ошол. Мен ушул жерден Германияда 2,5 есе 250% өскөн. Ушуну гана айтып койгум келет. Бирок көлөмү абдан аз. 50 миллион доллар.